өтө сонун иш болуп атат. Иш кылгандыгыңыздын, иштегендин белгисин көрүп атабыз. Рахмат сизге. Былтыркы протоколдорум меники аткарылды. Бизде эч канчан мындай болгон эмес. Маршрутка маселеси. Эртең менен бир маршрутка кетет. Ошо жолдорубузду асфальттап берсеңиз деди эле көчөлөрүбүздү. Ал маршрутты алып таштап, эч кандай автобустар жүрбөй калды. Детский площадка болмок турсун, стоянка койгонго деле местабыз жок да, ошону бир жакшы караштырып берсеңиз детский площадка боюнча. Жазуу иретинде келген каттарды дагы биз сөзсүз протоколго кошобуз. Маршруттун айдоочулары бая күчү жеткен балдар чыгып кетет, кичинекейлер түртүп, бар. Кийинкиге чык деп айдагандарын көп көрүп. Быйыл мына 21 мартта Норуз күнү Кудай буйруса 100 автобус келет бизге, жаңы автобус. Кудай буйруса. Ошондо 100 автобус келет, ошондо маселе чечилип калат. Андан кийин жылдын аягына чейин дагы 100 троллейбус келет, Кудай буйруса. Анда да жеңил болот. Ошону өзүңүз көзөмөлгө алып бериңчи. Биз мына какшап, акыры сизге келди. Мүмкүнчүлүк болуп эгер бүтүп калса сиздин атыңызды коюп коелучу ошо жерге. Бакытбек Жеңишбек салып берди эле ошол немени деп. Жанагы поликлиника боюнча Барсбектин бурчунда Жаннат гостиницанын жанында эмдиги жылы Ош шаарында мектеп башталат, ошол жерге чоң мектеп башталат. Ошонун жанында 3,5 гектар жер бар. Ошол жерге мына жакында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсенбекович өзү тапшырма берди. Ошол жерге поликлиника куруп беребиз. Быйыл башталат, Кудай буйруса. Чоң поликлиника, жакшынакай заманба поликлиника салып беребиз ошол жерге. Азыр проект иштелип баштады. Бирок ал жер деген Кара суунун жери Кызылкыштак айыл өкмөтүндө болчу. Азыр Кызылкыштак менен Төлөкөн бизге өтүп атат. Ошонун себебинен мына жер пайда болуп калды, жер чечилип калды. Ошо быйыл ошо поликлиника салынат, Кудай буйруса башталат. Ал жерге бала бакча да болот, поликлиника болот, мектеп да болот, чоң заманба. Кудай буйруса быйыл башталат. Расстановка жок, ылайды кечип, бала чакабыз менен жамгырда, карда суу болуп турабыз. Окууга жөнөтөбүз, садикке апарабыз деп. Бакытбек Жеңишбекович, мен ушунчалык сизден үмүт кыламын. Мына элдин баары ушул жерде отурабыз. Ошо 600 метрибизди кылып берсеңиз. Быйыл мисалы жана майда көчөлөрдө өтпөй, ички көчөлөр боюнча көп суроолор болду. Ал жерге быйыл Кудай буйруса жакында асфальт завод курабыз, спецтехника алып атабыз, жол сала турган. Ошондо шаардын ичинде көп көчөлөр өзүбүз жасайбыз, Кудай буйруса. Ага Кудай буйруса уже убакыт келип калды. Сиздерге аябай ыраазычылык айткым келип атат. 180 үй бүлөдөн себеби бизге отопление кылып бергениңиздер үчүн. Фуралар баарын бүт деди, Сымытууга эмеге чейин, авторынектин аягына чейин ошо жол биз Минтранстык болчу. Бир жуманын ичинде бизге өтөт шаарга, Кудай буйруса. Ошондо ошо жолдун баарын иреттейбиз, Кудай буйруса. Кичине чыдап турула. Ноокаттын таксилер турган жер, стоянка кылып алды бул жерде. Автовокзал бизде эмес болчу. Мына былтыр бизге автовокзалды өткөзүп берди Минтранс. Автовокзалды жазып алдык, жакшынакай баары, орун бар, каалаган такси. Алайга кетеби, Ноокат кетеби, Өзгүн кетеби, Бишкек кетеби, баарына орун бар. Кудай буйруса автовокзалды жазып алдык, жазалып атат. Ошол жерде азыр биз көчүрөбүз, акырын четин көчүрүп атабыз. Ноокаттыкында көчүрөбүз, Кудай буйруса. 2-3 күн ичинде, Кудай буйруса. Условия деле бар. 2019-жылы бүткөн болчу тех условия. Жеке менчик өтүп кеткен бала бакчалар болсо, биз мындай шарт коюп атабыз. Ошолор өздөрү өз багыты боюнча бала бакча иштетсе, иштете берсин калып. Эгерде иштетпесе, биз убакыт бердик, 2-3 ай убакыт бердик. Анын ичинде иштетпесе, биз кайра өзүбүзгө алып атабыз. Алып өзүбүз оңдоп иштетебиз. Азыр сот иштери жүрүп атат, ал иш жүрүп атат, Кудай буйруса. Журнал саткан киоскка болчу. Ал эч кандай уруксаты жок эле апарып туруп коюп алыптыр. Азыр чогулуштан кийин барып көргүлө жерде кандай экен, аны эгерде сноска кетип турган болсо, алып сал, алдырып салды. Хорошо. Биз азыр жети мап менен элдер менен жолугуп чыккандан ар бир мапта мына силер бүгүнкү канча суроо берди, ошол жерге мына өзүм лично өзүм барам. Ар бир жерге мына суроо берилди го, көйгөн маселе, көтөргөн маселелер боюнча өзүм барып, жерден таанышып, баарын жерден чечкенин чечебиз, калганын убакыт берип чечип кете беребиз, Кудай буйруса. Өзүм барып барам ошол жерге.